Alas, alas, arbaleden kalas. Жерибизде тынчтык болсун, элибизге бакыт консун. Очогубуздан от кетпесин, кырманыбыздан дан кетпесин. Дасторконубуз бөксөрбөсүн, мейман достугубуз өзгөрбөсүн. Кудайым уул кызды эгиздеп берсин, телегейин тегиздеп берсин. Эч нерседен кем болбойлу, надандарга тең болбойлу. Маанайыбыз таңдай, маңдайыбыз шамдай, мамилебиз балдай болсун. Жүзүбүздөн кут жансын, уккан билген суктансың. Азап тозок торобосун, оору сырко оробосун. Жамандыктар жолобосун. Бири-бирибизге өбөк, өмүр бою жөлөк. Ыйык туткан тумар, улуу тоодогу улар бололу. Сапарыбыз жемиштүү, кадамыбыз жеңиштүү болсун. Кудайым бизди суук көздөн, ушак сөздөн сактасын. Суук кабар келбесин, ордобузду оюн күлкү жердесин. Алас, алас, арбаледен калас. Элибизди ынтымак жолдосун, Кудайым көктөн колдосун. Салам калкым, Ноорuz келди кайрадан. Шаттык толкуп, түркүн гүлдөр жайнаган. Карасаңчы жаздын жети буруксуп, тынчтыгырын ырчы торгой сайраган. Кутман таңыңыздар менен кадырлуу кыргыз журтчулугу, баарыңыздарды улустун улуу майрамы Ноорuz майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Кут толгон Ноорuz күнүндө барыңыздар менен жүз көрүшүп жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Биздин таңкы көрсөтүүбүздө түз эфирде ушундай өзүнүн ысыр арчасын түтөтүп баштап берген Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Калича Сейдалиева. Саламатсыз беже, майрамыңыз менен. Саламатчылык, силер дагы майрамыңыздар менен. Абдан кубанычтабыз. Биздин ушул студиябызды, өзүңүздүн арчаңызды түтөтүп, буюрса жакшы салт менен баштап бердиңиз. Биразчылык билдиреңиз. Бүгүнкү күндү дегеле кантип баштадыңыз? Таңды кандай тосуп алдыңыз? Эми майрамдык маанайда тосуп алдык. Баары бир бул Ноорuz майрамы биздин Азия элинин, мусулман элинин майрамы болгондон кийин, жаңы жыл болгондон кийин албетте эртең менен жакшы маанай менен тосууга туура келет. Көп күндөн бери даярданып дегендей жакшы маанай менен тостук. Азыр дагы жакшы маанай менен силерге келдик. Эң сонун. Эже, сиз мына биздин улуттук драма театрында дагы ушундай көптөгөн улуу аял затынын, кыргыз аял затынын, Каникейдин, Жаңыл мырзанын образдарын ушундай чагылдырып келесиз да. Анын ушул Умай эненин жыл сайын Ноорuz майрамында ушундай кыргыз аял затынын образын чагылдырып келатканыңызга канча болду? Кантип ушул образды багы чагылдырып калдыңыз? Умай эне. Эми бул нерсе кандай десем, Умай эне болуп жүргөнүмө биз эгемендүүлүк алгандан бери ошондой болуп Умай эне болуп жүрөбүз. Анан эми бул нерсени мен өзүм атайын Умай эне болуп ушинтип биздин аянтка чыгып алып аластайын же болбосо дагы бир жерге барып аластайын деп мен өзүм аны чече албайм. Себеби bizde атайын Ноорузга карата, эгемендүүлүккө карата дегендей атайын мындай иш-чараларга сценарийлер жазылат, режиссерлор коет дегендей. Анан арасынан албетте бир топ актрисалардын арасынан тандалып алына турган нерсе бул.
Анан ошо тандалгандын арасынан ошо мен болсом керек. Ошончо жылдан бери умай эне болуп жүрөм. Жакшы. Калчы сиз де раз келип бергениңизден кийин бир аз отуруп алып туруп, бир аз бир эки суроолорубузга жооп берип өтсөңүз, отуруп алып коебуз. Келгенсиң мынакей. Бүгүн майрам, жакшы майрамдык маанайда өзүңүз айткандай тосуп, күндү баштап отурасыз дагы. Бүгүнкү күн тартибиңизде бир топ бир иш-чаралар же болбосо жакшы майрамдык салтанаттарга катышып, өзүңүздүн ак тилегиңизди же болбосо баягы ысырыңызды түтөтүп, көп жакшылыктарга дагы себепкер болуп болушуңуз керек. Бул учурда кантип жетишесиз? Кандай майрамдык пландоолор болуп атат? Алдыда кайсыл жерлерге салтанаттарга барып, кыргыз журтчулугубузга жакшы маанай тартуулайсыз? Бүгүн бир топ жерге барам. Бир топ иш-чараларга катышам. Албетте жетише албайбыз. Азыркы мындай заманда сөзсүз мындай жаманда болсо бир аз унааң болуш керек. Ошону эптеп айдап алып, анан кийин бардыгына жетишкенге аракет кылам. Алгач эле ушул Ноорус майрамы тууралуу сизден сурайлыш Каличеже, кандай майрамды алыш керек? Бул күнү баягы жакшылыкка үмүт кылып, эл журт ушундай бир арууланып, тазаланып дейт го ушул. Эми жаңы жылда деген сөзүн өзү эле айтып турбайбы? Жаңы жыл деп. Жаңы жыл демек бардыгы жаңыланып, бардыгы жакшы нерселерди үмүттөнүп, ошол нерсени күтүп дегендей ушул нерселер болот да. Ошондуктан жаңы жылда кыргыз кандай майрамдаган? Биз бала кезде мисалы үчүн сөзсүз 2-3 күн мурун даярданышар эле. Ал убакта менин аябай эсимде калганы мал союлуп, боорсок жасалып, айылдын баары биригип алып бир жерге чоң казандарга жасап, ошол жерден шаракташып, күлүшүп, бири-бирине тийишип жаштар көп мындай баягы жагып жүргөн, бири-бирине сезимдерин айта албай жүргөндөр ошондой жерлерде биригип дегендей ак чөлмөк оюну болор эле. Ак чөлмөктө жаштар ойноор эле. Аябай эсимде калганы алтыбакан селкинчек болор эле да. Ошону атайын алтыбакан селкинчекти атайын бирөөлөр жасашчу да ошо түнү менен. Аркандарды ешип, аябай чоң талдарга жасар эле да. Ошол мен аябай эсимде калыптыр. Анан чоң кишилер ошо селкинчек тепсе, биз балабыз да күлөбүз да, булар селкинчекти тебет турбай чоң кишилер деле деп делечи. Анан аябай шаракташып бир укмуштуудай майрамдык маанай болор эле. Майрамдарда кыздар ушунчалык болгон кийимдеринин баарын, жакшы кийимдерин кийинип алып, көчөгө чыгышар эле. Эми укмуш майрамдар болор эле. Анан сөзсүз бата болор эле. Аксакалдарыбыз, байбичелерибиз бата берелер эле. Анан кийин бул нерсенин эмнеси жаман да? Мисалы үчүн бата берилип турса, жакшы ниеттерди үмүттөндүрүп турса бир нерсени, бири-бирине жакшылык каалап турса, бири-бири менен ынтымакта болушса, жанагынтип боорсок жасап атып да келиндер кандай сөздөрдү сүйлөп, бири-бирине кандай баягы шаракташып укмуштай нерселер болор эле да. Бул эң сонун нерсе Ноорус деген майрам. Анан эң негизгиси жаңы тилектер, жаңы ойлор, жанагы жер жарылып чөп чыксын, желин толуп сүт чыксын деп айтып атпайбы? Ансаңандай жер жарылып чөп чыкса, ошондой эле элдин да руханий дүйнөлөрү тазаланып, жакшы ниеттерди ойлоп турса, эмнеси жаман? Мен ошондой ойлойм. Бар болуңуз эле. Мынакей таң атпай убактыңызды бөлүп, биздин салтанаттуу майрамдык эфирибизди баштап бергениңизге, жакшы маек куруп бергениңизге ырайчылык билдиребиз Калчеже. Анда сизди нанос тийгизип туруп, анан узатып коелу. Майрамды жакшы майрамдаңыз. Силерге дагы ийгилик, ишиңер ийгиликтүү болсун. Ушул Ноорузда кааларым силерге дагы жаңы ийгиликтерди, жаңы ачылыштарды каалайм. Аман болгула. Буюрса бир топ жер сизди күтүп турат. Арчаңыз менен Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Калича Сейдалиева болду бизде коноктоп. Ыраазычылык билдиребиз. Келиңиз биздин ак дасторконундон даам сызып, бүгүнкү майрамдык Омин. Жакшылык болсун. Мына кадырман теле көрүүчүлөр, майрамдык эфирибиз жакшынакай халоо тилек менен жакшы менен башталат. Ыраазычылык билдиребиз. Жакшы тиздейли. Акмарал,
Мынакей бүгүнкү эфир, бүгүнкү майрамдык аябай толкундануу менен ары аябай кызык болуп атат да. Сизге кандай сезимдер болуп атат учурда? Эң сонун сезимдер. Майрамдык шаң, майрамдык маанай биздин телекөрүүчүлөрүбүздө дагы сезилип турат деп ойлойбуз. Баарыңыздарды дагы бир ирет кутмантаңыздар менен деп бүгүнкү улустун улуу күнү Нооруз майрамы кут болсун. Ооба, азыр болсо жалпыңыздардын ушул майрамыңыздарды куттуктап, таң маанай вирустен соң музыкалык чыгарма жаңырат. Кабыл алыңыздар, ар бириңиздер үчүн болсун.